Аллах Таала мактаулар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салам салаваттар болсун. Барыңыздарга белгилүү болгондой, биз 40 хадис китебинен сабак кылып атабыз. Бүгүнкү кыла турган 6-чы хадис бул Нуман ибн Баширден келет. Сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан уктум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иннал халала байинун ва иннал харама байинун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ислам дининде ачык адал болгон нерселер бар, жана ачык арам болгон нерселер бар дейт. О байнахума муштабихатун ла яламухунна касиру минан нас. Ошол ачык болгон адал менен ачык болгон арамдын ортосунда кээ бир күмөндүү нерселер бар дейт. Бирок ошол кээ бир күмөндүү нерселерди көптөгөн адамдар билбейт дейт. Кимде ким ошол күмөндүү нерселерден сактанган болгон болсо, ал анда Аллах менен өзүнүн ортосунда динди жана абирин сактаган болот дейт. Уаман ваqa фи шубахати ваqa фил харам. Алим кимде ким ошол күмөндүү нерселерге амал жасай турган болсо, ваqa фил харам, андал ачык болгон арамга түшкөн болот дейт да, кабылган болот дейт. Мына ушул хадис. Пайгамбар айтып атат, ислам дининде ачык айкын болгон адал маселелер бар дейт. Ал кайсы маселелер? Ойдун эти, жылкынын, койдун эттери, жемиштер, жана буудай, арпа деген баягы жерден алчу нерселер. Булардын баары ачык айкын адал, эч кандай талаш жок буларда, туурабы? Исламда адал нерселер. Бул жакта арам болгон нерселер бар. Ал кайсы нерселер? Эшектин эти, чочконун эти, адам өлтүрүү, уруулук жасоо, зина кылуу жана башка Куран менен Суннадан далил негизинде Аллах Таала баяндаган арам болгон нерселер бар, ал да ачык. Эч бир адам чочконун арам экенине күмөндөнбөйт. Же иттин эти арам экенине, же болсо кээ бир нерселер бар. Адам өлтүрүү, зина кылуу, арак ичүү жана башка нерселер бүттү арам эмеспи? Бирөөнүн күмөнү барбы? Күмөнү жок экен. Мына бул экинчиси экен. Эми хадисте о байнахума умуру муштабихатун ла яламухунна касиру минан нас. Эми мына ошол экөөнүн ортосунда кээ бир нерселер бар дейт да. Кандай нерселер? Күмөндүү нерселер дейт. Ла яламухунна касиру минан нас. Ошол нерсе, күмөндүү нерсени адалдан экенин же арамдан экенин көпчүлүк адамдар билбейт дейт. Бирок баары деген жок да. Көпчүлүк адамдар билбейт дейт. Бирок кээ бир адамдар билет, алар кимдер? Илим ээлери. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көпчүлүк адамдар билбейт. Кандай адамдар алар? Шариаттан маалыматы төмөн, шариаттан илим талап кылбагандар, ушундай кээ бир маселелерди ачык адалданбы же арамданбы билбейт экен. Сый хадисте билбейт дейт да. Биз эми карапайымдар үчүн, баягы сабатсыз болгон үчүн, илим төмөн болгон үчүн көпчүлүк нерсе муштабихат ба күмөндүү нерселерге кирип кете берет. Бирок чыныгы күмөндүү нерселер бар да. Мисалы бозо. Кээ бирлер бозону адал дейт, кээ бирлер бозону арам дейт. Адал дегендер эмнеге сүйөнөт? Эми бозону ичсең, ичкенде адамды мас кылыш керек дейт. Арам дегендер айтат, бозону ичсең, 1-2 кесе, 3-4 кесе ичсең, адам мас болуп калат дейт. Кандай бозо? Ал баягы илгери жасап жүргөн эле бая бозолор дейт. Кээ бирлер айтат, жок, бозонун кээ бир түрлөрү бар, мас кылбайт дейт. Кээ бирлер айтат, жок, биз ичип жүргөн бозолор, же аталарыбыз ичип жүргөн, апаларыбыз жасап жүргөн бозолор, ал адамды мас кылат дейт. Ошонун тегерегинде кээ бирлер бозон болот дейт, кээ бирлер бозон болбойт дейт. Ачык адалдан экен дагы, ачык арамдан экен дагы белгисиз болот бир топ адамдар үчүн. Албетте илим ээлери үчүн бул күмөнсүз нерсе. Мен кимди айтып атам? Карапайым адамдар үчүн. Карапайым адамдар үчүн бул күмөндүү нерселердин катарына кирип атат. Болбойт дегендер айтат, бул көп ичсең адамды мас кылат, мас кылган нерсе ал сен аз ичесиңби, көп ичесиңби, ал арам дейт да. Эгер бозонун сен айткандай эки түр болгон болсо, кээ бирлери мас кыла турган, мас кылбай турган болгон болсо, алхамдулилла сен экөөнө тең саламат болосуң дейт да. Бирок сен бозону адал деп ичсе боло берет деп көрсөң, анда сен бозону бир күнү ичип жүрүп, күндөрдүн бир күндөрүндө бозонун мас кыла турган түрүнө кабылып, сен мас болуп Аллаха күнөө жасап коюшуң толук мүмкүн дейт.
Мына ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис кылгансыздар, кимде-ким ошол күмөндүү нерселерден алыс болсо, ал өзүнүн динин дагы жана абирин дагы сактаган болот дейт. Эми бозо ичкен жакшы экен, жаман бекен? Бозо албетте күмөндүү нерселерден. Бозону ичпеген неме экен? Жакшы экен. Себеби бозо Кыргызстанда бардык эле бозолор мас кылбай турган болгон болсо, анда бардыгыбыз айтмабыз. Бозону иче бергиле деп. А бозонун арасында кээ бирлери мас кылат, кээ бирлери мас кылбайт экен. Ошон үчүн адам деги эле бозонун жалпы баарынан ичкенге болбойт экен, мас кылган бозолор бар экен деп туруп, андан баш тартса, алхамдулилlah, өзү үчүн дагы, дини үчүн дагы жакшы экен. Ал эми жок, мен аябай акылдымын, кайсы нерсе мас кыларын, кайсы нерсе мас кылбайм, сразу бир көрүп айтамын деп туруп жүргөн болсо, күндөрдүн бир күндөрүндө байкап алып, мас кылган бозону ичип алып, Аллах Таалага күнөө жасап коюш мүмкүн да. Көрдүңүздөрбү? Ичкен жакшыраак болобу? Же ичпеген жакшыраакпы? Ичпеген жакшыраак экен. Мына ошон үчүн биринчиси бул. Экинчиси, күмөн нерселерден, мисалы, мечитке хайыз көргөн аял мечитке кирсе болобу шариатта? Болбойт. Бирок мечиттин азыркы учурда мечиттин территориясы бар. Баягы забор менен курчалганча. Ошол жерге дагы ошол жерде мечиттин катарына киреби, же кирбеби деген маселе бар да. Эгер кээ бир адамдар айтат, ал дагы мечиттин катарына кирет, мечит болуп эсептелет деп көрөт дагы, ошон үчүн ал жерге да аял кирбеш керек дейт да, хайыз көргөн аял. А кээ бир адамдар айтат, мечитке кирбейт дейт, ошон үчүн кирсе болор дейт. Бул маселе дагы бир күмөн жаратат. Аялдар үчүн ачык болгон маселеби же ачык эмеспи? Күмөндүү болгон маселеден турабы? Эми ушул жерде күмөндүү болгондугу үчүн Аллах менен өзүнүн ортосунда динин саламатта жана абирин саламатта алыш үчүн аял адам ошол мечиттин территориясына кирбей койгону бул жакшы экен да. Ал эми эгер кире турган болгон болсо, ошол жер шариатта мечиттен сананат деген алымдардын алып келген далилдер күчтүү болуп, Аллахтын астында ошол нерсе туура боло турган болгон болсо, ал анда эмнеге түшүп калат? Күнөөгө түшүп калат экен да. Ошон үчүн урматтуу тукгандар, күмөндүү нерселерди адамдар үчкө бөлөт да. Бардыгы эле талаш болгон маселелер күмөндүү эмес. Себеби мисалы жалпы алымдардын көпчүлүгү бир ооздон келишкен. 90% дейбизби, алымдардын бардыгы бир ооздон келишкен, кээ бир гана өтө алсыз болгон кээ бир алдына пикирлер бар да. Болбосо алымдардын көпчүлүгү бул маселеде бир ооздон келишкен. Мындай маселеде күмөн болбойт бул. Бул ижма болгон маселе да. Бир ооздон пикир келишкен нерсе. Экинчиси, кээ бир маселеде талаш бар. Экөөндө тең далил бар. Бирок болот дегенден же болбойт дегенден далил аябай ачыктан ачык күчтүү. Ортодо талаш болуп атат. Бирок болбойт дегендики же болбосо болот дегендерки аябай күчтүү. Мен эки мисал алып өтөм да. Кээ бир алымдар болбойт десе, далилдер аябай күчтүү бир маселеде. Кээ бир маселелерде болот дегендерки далил анак күчтүү көрүнүп турат да. Андай учурда дагы бирөө жарым алымдар арасында талаш бар турбайбы? Демек талаш болгон жерде карапайымдар ал берсе болот турбай деп албаш керек деп атам да. Бул жерде бир жактын далили күчтүү болгон болсо, ошол далилди карманыш важип да. Ал эми баягы алсыз болгон, далил алсыз болгон алымдардын пикирлерине ага маани бербеш керек, көңүл бурбаш керек. Себеби алар тарапта бир чоң алымдар болсо дагы, бирок далили алсыз болгондугу үчүн ага маани берилбейт. Үчүнчү маселе чындап эле күмөндүү болгон маселе. Мисалы, бул адалдан десе, бул жактагы бир топ алымдар бул арамдан дейт. Экөөнүн тең ортосунда талаш аябай мындай күчтүү да. Адам караса, эки жактын далилин караса, ушул нерсе адал тараптан экенин да билбейт, жана арам тараптан экенин дагы илим жетпейт да, билбейт. Мына ушул маселеде. Биринчиси кандай болду? Биринчиси бир ооздон келишкен ижма болгон маселелер. Албетте бул маселе ичинде талаш бар, бирок талашка маани бербейт. Экинчиси талаш болгон маселе, бирок эң негизгиси бир тарабында далил күчтүү. Анык далил бар. Далил болгондон кийин далил жок же далил слабый жактын сөзүнө маани берип, биякта талаш бар экен, эми шариаттан негизи жеңилдик неге десе бар,
деп баягы экинчи тараптагы алымдын сөздөрүн, фатаваларын алган болот. Себеби биякта ачык далил турса, ошо далилди кармаш керек. Үчүнчүсү, талаш бар, күчтүү талаш. Кандай күчтүү? Эки жактын тең сүйөнгөн нерсеси бар. Биягын карасаң, адалдан деп ойлоп каласың, бияктын пикирин карасаң, арамдан деп ойлоп каласың. Адалдан экенин же арамдан экенин билбейсиң. Анык күмөндүү. Туура жанагы мечиттин территориясына кирүү уруксатпы же уруксат эмес деген маселе. Мына ушундай учурларда күмөндүү маселеден болгондугу үчүн буну эмне айтканбыз? Амал кылабызбы же таштайбызбы? Таштайт экенбиз да. Мына ушул. Эмне үчүн? Аллах Таала менен өзүбүздүн ортобуздагы динибизди саламатта алып калыш үчүн. Жана биздин ар бирибизге аброюбузга шек келбеши мүмкүн. Бирөөлөр карап, тигинин дини жеңил, бирөө ошол нерсени мисалы арамдан деп көрсө, бунун дини жеңил, арам менен адал деле көп маани бере бербейт бул. Каласа алат, каласа албайт деп сен тууралуу жаман ойдо болушу мүмкүн. Мисалы аялдарда ташкир деген нерсе бар. Каштарды жулуп ичкертүү шариатта арам го, ачык арам, хадис бар. Себеби пайгамбар болсом хадисте кашын жулдурган жана жулган аялдарга лаанат кылган да. Хадис бар. Эми азыркы учурда аялдардын арасында ушундай бир маселе бар. Кашты жулбайт. Кашты боек менен ичкертип коет. Туура жулгандай болуп сулуу көрүнөт депчи. Бирок жулбайт. Каштын үстүнө боек менен басып коет, ичке кылып коет. Ушул нерсе шариатта болобу же болбойбу десе талаш бар. Кээ бир алымдар уруксат берсе, кээ бир алымдар арам дейт. Эмнеге арам десе, биринчиден бул кашты жулганга окшош болот экен дейт. Экинчиден мусулман эмес аялдарга ээрчиген болот. Жана башка ушундай бир нерсе тап келет дагы, бул арам болбойт дейт. Эми бул дагы күмөн маселелерден. Ошон үчүн эми ушул маселе эгер Аллахтын астында арам боло турган болгон болсо, кайсыл бир аял ушуга амал жасаса, анда эмнеге чыгып калат экен? Арамга чыгып калат экен. Ал эми кайсыл бир аял өзүнүн дини үчүн жана аброй үчүн саламаттыкты сактап, ушудан баш тартса, амал кылбаса, анын дининде эч кандай проблема жок. Бул мен алып келген мисалдар, кээ бир гана мисалдар. Болбосо биздин жашообузда динде көп деген күмөн нерселер бар. Ал күмөндүү нерсе адамдын эмесине айтат? Сабаттуулугу менен сабатсыздыгын айтат да. Эми төртүнчү мисал. Эми түшүнүктүү болуш мисалдар келтирип атам. Бирөө пара менен, процент менен иштейт. Акчасын бир бөлүгүн процент менен табат, бир бөлүгүн өзүнүн менети менен табат. Соода кылабы, базарда иштейби, кыскасы. Анда акчасын бир бөлүгүндө эмне бар? Процент бар. Эми ошонун тамагын жесе болобу деген маселе бар да. Алымдардын ортосунда. Бул да күмөндүү. Себеби тамагын баары ачык, адалдан болсо, анда проблема жок. Тамагынын бардыгы ачык, арамдан болсо, анда да проблема жок, жейбиз. Бирок бир бөлүгү адалдан, бир бөлүгү арамдан болгон үчүн күмөн жаратып атат да. Эми кээ бир адамдар айтат, ушул маселеде, ушун тамагын жесе болобу? Үйүнө барып калсаң, тамак койсо, жесе тамак берсе сага, жесе болобу десе, кээ бир адамдар айтат. Эгер процент тараптан көбүрөөк кирешеси ошол тараптан болгон болсо, анда жебеш керек дейт. Адал жактан келгени көбүрөөк болгон болсо, анда жесе боло берет дейт. Бир топ алымдардын пикири ушундай. Десе экинчи топтогу алымдар айтат, жок дейт, бул туура эмес дейт да. Бул туура эмес. Анте берген болсо, анын кирешесин ким каяктан билет? Канча бөлүгү каяктан келип атат? Жана жеген тамагы кирешесинин кайсы тарабынан келди? Адал тарабынан келдиби, же арам тарабынан келди? Аны эч ким билбейт. Ошондуктан мындай учурда адам күмөнгө түшкөндө тамагын жебей койгону бул Аллах менен өзүнүн ортосундагы динди саламатта сактаган болот дейт. Жебей эле коюш керек дейт. Ушундай маселелер көп да. Ошон үчүн эң жакшысы эмне экен? Чындап эле күмөндүү маселелерге кабылсаңар, ошону кылган жакшы экен же кылбаган жакшы экен? Кылбаган жакшы. Эмне үчүн? Себеби кылбай койсоң, сен өзүң менен Аллахтын ортосунда динди таза кармаган болосуң. Диниңди сактаган болгон болосуң. Жана ошондой эле хадисте келет, аброюңду да сактаган болосуң да. Сенин аброюң шек келбейт. Бунун дини жеңил, бул ушундай бир арам нерселерге этият кылбайт экен же күмөн нерселерге этият кылбайт экен деген сенин артыңан ушундай сөздөр сүйлөнүшү мүмкүн да.
Мисалы пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда мечітте иткаф қылып жатты. Ошондо энелерибиздин бири келди дагы пайгамбарыбызга зиярат кылып келип тамак алып келди. Тамак алып келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тамагын алды дагы. Түндө болгон да, түндө келет энебиз. Анан пайгамбардан узат чыгат. Мечиттин сыртында узат чыкканда эки сахаба өтөт. Анан пайгамбарыбыз эки сахабаны чакырып, "О баланчылар келгиле. Бул силердин энеңер" дейт да. Билип алды бул силердин энеңер дегенде баягы эки сахаба, "О Аллахтын элчиси, биз сиз тууралуу кантип эле жаман ойдо болойлу? Эч кандай бир жаман ойдо болбойбуз да Аллахтын элчиси" дегенде пайгамбарыбыз айтат, "Жок. Шайтан деген адамдын каны менен жүрөт. Ал деген адамга жаман ойлорду салып коет" деп айтат да. Ушул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп турса дагы өзүнүн артынан жаман күмөндөр жүрбөш үчүн сахабаларды чакырып баяндап койгон да. Ошон үчүн адам баласы негизи мындай күмөндүү нерселерди бир амал жасап, артынан бир сөз ээрчиткен жакшы эмес экен да шариаттачы. Адам колунан келишинче динин дагы тазалап, жана аброюн да таза алып жүргөн бул шариат талап кылган нерселер экен да. Эми хадисте айтат, ал эми кимде-ким ушундай күмөндүү нерселерге кабыл бере турган болгон болсо, ал анда харамы нерсеге кабылган болот дейт. Хадисте. Күмөн нерсеге түштүңбү? Ошол нерсе, күмөндүү нерсе, ал арам нерселерден болгон болсо, сен анда арам нерсеге түштүң да. Бир жолу кылдың, эки жолу кылдың, да ошондой күмөн нерсе бул жакта бар, да ошого амал кыласың. Сен күмөндүү маселе да. Сен аз адамдарга күмөндүү маселелер эмес, бул жакта ачык айкын арам болгон маселелерди кылып атпайбы адамдар, андай ачык айкын арамдарды, зинаны жана процентти жана машина кылып аткан адамдарга мындай күмөндүү маселелер алар үчүн адалдай эле да. Адалдай эле да. А бирок биз кимдер тууралуу сөз кылабыз? Биз ыйманы төмөн же тилинде мен мусулманмын деп амалында эч кандай исламдын көлөкөсү болбогон адамдар тууралуу сөз кылып атабызбы? Же биз чыныгы исламдагы мусулмандын деңгээли тууралуу сөз кылып атабызбы? Мына ушундай маселе. Биз деген чыныгы мен момун деп өзүнүн Аллахтын астында чыныгы момунду сифатын көргөзгөн, чыныгы шаригаттагы маселелерде мусулман адам кандай болуш керек ошол тууралуу сөз кылып атабыз. Эми мусулман адам чыныгы Аллах таала буйруган момундардан, мухсиндерден болуш үчүн көптөгөн күмөн жараткан, күмөн санаган нерселерден саламатта болуш керек экен, алыс болуш керек экен. Ал эми адам канчалык күмөн нерседе амал жасай берсе, түшө берсе, ошончолук ал эмне? Пайгамбар айткандай, кимде-ким күмөн нерсеге кабылса, ал харам нерсе кабылган болот дейт. Бүгүн кылып жүргөн нерселер, күмөн нерселер, эртең арам нерселерге түшөт. Анан бидатка түшөт. Анан ошентип ошол нерсе баары жетелеп ширк алып барат да, ошентип ыймандан чыгып кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн мусулман адам колунан келсе эшиктин баарын жабыш керек. Ширк эшиктерди жабыш керек. Бидат эшиктерди жабыш керек. Арамдын эшиктерин жабыш керек. Анан дагы ыйманы толуктанып күчтүү аткан болсо, күмөнгө сала турган нерселердин эшигин жабыш керек. Эмне үчүн жабыш керек күмөнгө салатын эшиктерин? Күмөнгө сала турган нерселердин эшигин эмне үчүн жабыш керек? Арамга түшүп калбашы. Себеби пайгамбарыбыз салам кимде-ким күмөн нерселерге кабылса, аларга амал жасаса, ал арам нерсеге түшүп калат дейт да. Мисалы, Абдулла ибн Умар айтат, мен дейт, өзүм менен харам нерсенин ортосунда адалдан болгон сутураны койгонум мен үчүн сүйкүмдүүрөөк дейт да. Өзү менен арам нерсенин арасында кээ бир адал нерселерди тосмо алат экен да. Тосмо кылуунун максаты эмне? Арам нерсени сактануу үчүн. А бизде адамдар тосмону арам кылышы мүмкүн да. Арам кылсаң сен арамдан эртең ашып кетиши мүмкүн. А Абдулла ибн Умар тосмону адал нерседен кылам дейт. Адал нерседен. Күндөрүндө сен адал нерседен кылса, ал күмөндүү нерсеге жакындабайт, жана арам нерсеге түшпөйт деген сөз да. Көрүнсүзбү? Ошон үчүн мусулман адам ушунчалык дининин тазалыгын каалаган адам өзү менен арам нерсенин арасында адалдан болгон тосмо койгону бул саламаттуулук экен да. Бул Абдулла ибн Умардын сөзү. Ал эми Суфян Саври айтат, сен дейт баардык күмөнгө салган нерсени
күмөнгө салган нерселерди таштооң дейт. Бул эртең кыямат күнү Аллах Тааланын астында сенин эсебиң жеңил болоруна себеп болот дейт да. Сени күмөнгө салган нерселердин бардыгын таштап салышың эртең кыямат күнү Аллахтын астында эсеп кылсаң жеңил болушуна себепкер болот дейт да. Жана айтат, кандай гана сени күмөнгө салган нерсе болбосун, аны ташта дагы күмөнгө салбаган нерсени алгын дейт. Сен ар дайым дейт, күмөндүү нерсени ачык нерсе менен түртүп туруң дейт да. Биякта күмөндүү нерсе турса, бул жакта ачык нерсе турса, сен ачык нерсени ал дагы, анын айкын адал болгон нерсени алгы дагы күмөн нерсени дайыма түртүп таштап тур дейт да. Мына ушул нерсе менен сенин диниң бардык нерселерден саламат болот дейт да. Ушул нерсе менен түшүнүп атабыз, эмне түшүнөбүз? Адам колунан келишинче күмөндүү нерселерге түшпөгөнгө аракет кылыш керек экен да. Күмөндүү нерсеге түшсө, кабылса, ал арам нерсеге түшүп калуу коркунучу толук бар экен да. Булар ушундай болгон. Сахабалар, табииндер кандай болгон, а? Алар жада калса мындай тосмону биз окшоп күмөн нерселерден эмес, тосмону адал нерсени койгон да. Жада калса кээ бир алгач өткөн имамдар мубах нерсе бар го, мубах. Көп деген мубах нерсени кылсаң күнөө жок, а? Күнөө жок. Бирок кээ бир мубах нерселерди кылбаган. Эмне үчүн? Себеби мен менен арамдын ортосунда, күмөндүү нерсенин ортосунда тосмо болсун деген да. Колунан келишинче сактанган да. Сен чыныгы мусулман колунан келишинче арам нерсеге түшпөсө, эртең кыямат күнү эсеп кылсабы жеңил болот экен да. Эми хадистин уланысында айтат пайгамбарыбыз. Ушуга мисал келтирет. Карроо яра хавлал хима юшкан ярта фих дейт да. Туура бир кой жайып жүргөн адам окшош дейт бул. Арабтарда мурун бир оттуу жер болгон болсо, ошол оттуу жер кучап койгон дейт да. Койду жайып жүргөн адам ошол койду ошол жерге жакын жая турган болгон болсо, баягынын чарбагына кою жакындагандыгы үчүн койлор кирип кетиши мүмкүн дейт да. Кою кирип кетсе, баягы сакталган жердин ээси аны жазалашы толук мүмкүн дейт. Койду жакын жайгандыгы үчүн кою кирип эмнеге кабыл атат? Жазага кабыл атат. Дал ошондой ар бир падышанын сактаган нерсеси болгон сыяктуу Аллахтын дагы сактай турган нерсеси бар. Ал эмне? Ал арам болгон нерселер дейт да. Ошон үчүн баягы кой жайган адам жанага жакындап алыс жайса коюн баяга түшпөйт эле. Бирок жакын жайганда, жапжашыл чөптү көргөндө ага бет алат да, кирет дагы кыйынчылыктын баары ээсине кабылат да. Дал ошондой адам баягы харамга, күмөн нерселерге жакындаса, арамга түшүп калышы мүмкүн деген нерсеге мисал келтирип атат да. Кой жайганда бирөөнүн чарбагына жакын жайса, кою түшүп кетиш ыктымалы бар. Уктап калышы мүмкүн. Же бир нерсе алаксып кетип койлор түшүп калса, жазаланат. Дал ошондой эле адамда күмөндүү нерселерге жакын жүрсө, же ошого башын салып, ошонун кээ бир нерсени ала турган болгон болсо, туура баягы адамдын кою түшүп жазага кабылган сыяктуу, бул дагы арам нерсеге кабылып калышы мүмкүн деген нерсеге пайгамбарыбыз мисал келтирип атат. Ошон үчүн баягы кочман эмне кылыш керек коюн? Баягы курчалган жерден алысыраак жайыш керек. Өзүнүн кою менен баянын чарбагынын ортосунда 5 гектар жерди болобу тосмо кылып коюш керек. Коя кирип кетпеш үчүн. Дал ошондой биз дагы күмөндүү нерселер менен өзүбүздүн арабызда тосмо туруш керек да. Андан алыс болуш керек. Ал эми түшүп кала турган болгон болсок, ал проблема. Мына ошол нерсеге пайгамбарыбыз мисал келтирип атат. Хадистин уланысында пайгамбар айтат: "Ала ва инна фил жасади мудгатан" дейт да. Адамдын денесинде кичинекей кесим эт бар эмес дейт да. Эгер ошол эт таза болгон болсо, дененин бардыгы таза болот дейт. Ал эми ошол кесим эт, бир кичинекей кесим эт бузулган болгон болсо, дененин баары бузулат. Ала ва хиял калб, ал жүрөк эмес дейт да. Бул нерсе менен эмне айтат пайгамбарыбыз? Маселенин баары жүрөктө дейт. Эгер адамдын жүрөгү таза болгон болсо, ал баягы күмөндүү нерселерден дагы саламат болот дейт да. Ал эми адамдын жүрөгү бузулган болгон болсо, ал күмөндүү эмес, ачык болгон арам
Жада калса андан дагы төмөнү бидат, андан да төмөнү ширк деле жүрө берет дейт. Маселе түшүнүктүүбү? Адамдын күмөн нерседен алыс болушу, жакын болушу, ага түшүп калышы эмнеге кайтат дейт? Адамдын жүрөгүнө кайтат дейт. Адамдын жүрөгүнө. Ошол жүрөк канчалык деңгээлде таза болгон болсо, ал ошончол деңгээлде ошол күмөндүү нерселерден алыс болот дейт. Ширк биякта турсун, куфур биякта турсун, бидат биякта турсун, ал андан алыс болот дейт. Себеби анын жүрөгү таза дейт да. Туура баягы сахабалар жүрөгү таза болгондолар. Жүрөгү ушунчалык таза болгондуктан ал ошончол деңгээлде алыс болгон да. Шейх Фаузан айтат, бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жүрөктү мисал келтириши, баягы ушул нерсенин баардыгы жүрөккө кайтат деп айтышы дейт. Себеби жүрөк Аллах Тааладан канчалык деңгээлде корккон болгон болсо, ошончол деңгээлде алыс болот дейт. Аллах Тааладан канчалык деңгээлде сүйгөн болгон болсо, ошончол ал алыс болот дейт. Ал эми жүрөк ыйманы төмөн болсо, Аллах Тааланы сүйүүсү, Аллахтан коркуусу, Аллахтан үмүт кылуусу атынан төмөн болгон болсо, андан ошо төмөндүгүнө жараша күмөн нерселер кирип кетет экен да. А кээ бирлерде Аллахтан коркуу деген нерсе жок. Сүйүү деген такыр жок. Тилинде болушу мүмкүн, а жүрөгүндө эчтеке жок да. Аларга арам менен адалдын арасында эч кандай тосмо жок. Арамда деле жүрө берет, адалда деле жүрө берет. Аларга күмөндүү нерселер туура эмне? Нан же суу кандай адал болгон болсо, дал ошондой адал болушу мүмкүн да. Ошон үчүн маселенин баары жүрөктө экен да. Жүрөктө. Бир адамдын жүрөгүн сен канчалык деңгээлде таза экенин билгиң келген болсо, анан эмне? Амалына карайсың. Амалына карайсың. Ошон үчүн алымдар айтышат, бул жүрөк бир падыша сыяктуу дейт да. Падыша таза болгон болсо, адилеттүү болгон болсо, анасындагы адамдар дагы таза, ага моюнсунат, баш ийет дейт да. Мисалы, бир өлкөнүн падышасы аябай таза болгон болсо, анасындагы адамдар да оңолот. Ал эми падышанын өзү бузук болгон болсо, адамдар дагы бузук болот да. Эми жүрөктү дененин падышасы дейт бул. Ар бир өлкөнүн падышасы болгон сыяктуу, ушул өлкөнүн падышасы бул жүрөк дейт. Жүрөк таза болгон болсо, жүрөк анда адамдын денеси мүчөсүн таза нерсеге буйруйт дейт да. Ал эми жүрөк бузулган болгон болсо, анда ал дагы жаман нерселерге буйруп баштайт дейт. Же жаман нерседен кайтаранга чамасы жетпей калат дейт жүрөктүн дейт. Мына көрсөңүзбү? Ошон үчүн урматтуу туугандар, эң негизги нерсе жүрөк. Жада калса кээ бир адамдар айтат, негизи жүрөктү бир өлкөнүн падышасына окшоштуруу мүмкүн эмес дейт да. Себеби өлкөнүн падышасы өзү таза болуп туруп астындагы адамдарга бир нерсени кыл деп буйруса, астындагы адамдар моюнсунбошу мүмкүн дейт да. Кээ бирлер моюнсунат, кээ бирлер моюнсунбогот дейт да. Себеби жүрөктү бир падыша окшоштуруу туура келбейт дейт да. А жүрөк дейт, эгер таза болгон болсо, бир жакшы ибадатка буйруса, өзү мүчөсүн, эки колду, эки бутту, тилди 100% бул мүчө жүрөккө моюнсуп берет дейт да. Эгер жаман нерседен кайтарса, дене мүчө жүрөккө 100% моюнсуп берет дейт да. Алымдардын алып келген окшоштурган мисалын кээ бир алымдар жок туура эмес дейт да. Себеби жүрөккө мүчө баш ийген сыяктуу, падышага адамдар баары эле баш ий бербейт. Кээ бирлер баш ийиши мүмкүн, кээ бирлер баш ийбей коюшу мүмкүн дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул хадистеги негизги ала турган нерсе эмне? Күмөндүү нерселер. Негизги биз ала турган маселе күмөндүү нерселерден алыс болуш керек экен да. Күмөндүү нерселерге түшпөш керек экен. Күмөндүү нерсеге түштүңбү, анда эмне кабыласың? Анда арам нерсеге кабылат экенсиң да. Бая мен айттым го. Биринчи бөлүгү талаш бар маселеде. Күмөндүү деп ойлошот адамдар. Бирок бул маселеде алымдар бир ооздан бул нерсенин адал экенине же арам экенине бир ооздан келишкен. Бул маселеге кирбейт. Экинчи маселеси, бир маселеде талаш бар, бирөөлөр болот дейт, бирөө болбойт дейт. Деги эле бир тарабында далил күчтүү. Ачык айкын далил бар. Далил болгондон кийин ал болот дегендерден болсун, болбойт дегендерден болсун, далил болгондугу үчүн ушакты тура деп көрөбүз да, экинчи тарабын албайбыз. Андан сактанабыз. Бул да маселеге кирбейт. Бул да күмөндөр эмес. Жогорку экөө эмнелерден ачык айкын маселелерден. Ачык арам же ачык адалдардан. Биз айтып аткан маселе бул кээ бир маселелер бар. Күмөндүү маселелер бар. Талаш бар. Талаш эки жакта тең далил жок. Талаш аябай күчтүү. 50-50 деп коелу.
ачык сен адалдан экенди билбейсиң же арам тараптан экенди билбейсиң. Мына ошондой учурда ушул маселеден сен саламат болушуң керек да. Себеби ачык айкын далил жок. Ачык адалдан экенин же ачык арамдан экен иштихат кылышат, кыяс кылышат жана башка нерселер. Кээ бир далилдер деп келет, далилдер да ачык эмес. Ушундай учурда мына ушу үчүнчүсүнөн сактаныш керек экен да. Үчүнчүсүнө жана 4 мисал келдим го. 4 мисал тең ушул үчүнчүсүнөн да. Баракаллаху фикум.